Assalamu alaikum, урматтуу достор. Бүгүнкү биз карап чыга турган чыгарма О Генринин 3-ингредиент чыгармасы. Ошо жинактагы эң кызыктуу чыгармалардын бири деп ойлойм мен жеке. Бул чыгармада 1920-жылдардагы Америкадагы кедейчилик жөнүндө, ошол убактагы кыйынчылыктар жөнүндө жазылган чыгарма. Ошол жана кыйынчылыкты ошол жанагы башкы каармандар менен берген. Башкы каармандар ошончолук кыйынчылыктарга, кедейчиликтерге, анан кийин жумушсуздукка карабастан бири-бирине болгон сый-урматы, сүйүүсү, анан кийин ошондой жакын мамилеси камтылган аябай кызыктуу чыгарма. Бул чыгарманы мен айтат элем бир демде окула турган чыгарма. Анан кийин романтика жанрынын сүйүүчүлөрүнө дагы аябай кызыктуу болот деп ойлойм. Бул чыгармада ошол башкы каарман, анан кийин башкы каармандан кийинки дагы бир кыздын баягы ошол чыгармада көрсөтүлгөн бир кызык жерлер бар. Мисалы башкы каарман кыздын бир эле эти болот да. Жалгыз эти болот. Ушунча эме 300 граммдай. Андан башка бир кыздын картошкасы болот үйүндө. Анан кийин биринчи каарман айтат, эт менен болгон тамакка сөзсүз картошка кошулуш керек дейт. Анан бир кыз айтат, сөзсүз түрдө картошкага эт кошулуш керек деп айтат. Ошентип жанакылар бири-бирин издештирип, издеспей табышкандар деген эмеге окшош да. Сөзгө окшош. Аябай кызыктуу чыгарма. Ошол эле учурда баягы кыйынчылык менен анан сүйүүнү дагы аябай жакшы деталдап берген. Аябай кызыктуу. Баягыда айтканымдай, бирден менен окула турган чыгарма. Мен баарыңыздарга сунуштайм. Муну ошол чыгарманы өзүңүздөр китептен окусаңыздар дагы да кызыктуу. Буюрса, кийинки видеолордон дагы башка О Генринин чыгармалары менен улантабыз. Башка видеолордон көрүшкөнчө.